исламдын бир нормасы катары жол салынып жүрүү, оронуп жүрүү деген буйрукка эмнеге акыркы кездерде мисалы көп ынангысы келбеген, чындап эле ушундайбы, неге деген суроолор аялдар тарабынан көп атат. Бул үчүн аялдарды, кыз келиндерди күнөөлөштүн кереги жок. Исламдын ушул тартиби, ушул буйругу туура эмес, шарт коюлду аялдарга. Бул үчүн бир канча кылымдык ислам аалымдарынын бир ката кемчилиги болду. Себеби эмнеге? Негизинде бир коомдо кандайдыр бир бытырандылык, кандайдыр бир бейтартиптик, эркек менен аялдын мамилесинде бир адепсиздик пайда боло турган болсо, бул үчүн эркек дагы күнөөлүү, аял дагы күнөөлүү. Бирок бизге бүгүн жетип келген түшүнүккө карасак, коомдо кандайдыр бир бузукулук боло турган болсо, мунун жоопкерчилиги болгону 90% аялдардын мойнуна жүктөлгөн. Силер жол салынып жүрүшүңөр керек, эркектин көзүнөн болушунча узак, ыракта, көрүнүп калган жерде дагы ошондой толтура шарттарды коюп туруп, ушинтип эле жүрсөңөр, анан эркек күнөөгө кирбейт, ошондо силерге сооп болот деген бир мааниде эркектин алсыздыгын, эркектин кемчилигин аял жаап бериш керек дегендей түшүндүрүлүп калгандай болуп атат. Дал ошол себептен окуган, ой жүгүрткөн аялдар эмне үчүн коомдо эркек менен аялдын ортосунда бир бузукулук боло турган болсо, бузукулуктун эки компонентинин бирөөсү эркек болбосо, эмне үчүн ошол бузукулукта толук эле жоопкерчилик аялга жүктөлгөн деп. Анда Куранда дагы аялдардын ушинтип оронуп жолук салынып жүрүүсүн буйруган аяттан бир мурунку аятта Кудай Таала биринчи эркектерди буйрат. Көзүн, жүрөгүн жамандыктан узак tutsun дегендей мааниде. Демек, тарых боюнча аялдарга шарт койгон, силер оронуп, жамынып жүрүшүңөр керек экен, болбосо күнөө болот экен деген нерсеге басым жасаганчалык бир мурунку аятка басым жасалбады. Эркектерге эскертүү берилбеди, эркектерге дагы түшүндүрүү агачалыштары болгон жок, салыштырмалуу түрдө. Натыйжада бүгүн окшогон патриархаттык коомдо, эркек эгемендүү бир коомдо шариаттын бул түшүнүгүн ой сонун турбайбы эле кучактап алып туруп эле бир баста мындайча айтканда тамыр жайып кетти. Ансыз деле бизде аялдан эркек жок эле дегенде бир нөл алдыда деген бир түшүнүк бар. Натыйжада ошол коомдо мисалы эң окубаган бир эркек, аябай билимдүү окуган бир аялга сен мынаны мындай кылышың керек деп акыл айтканга, насаат айтканга, мынтип жамынып жүрбөсөң күнөө болот, ар бир кадамыңа азыр күнөө алып атасың, тозокко түшөсүң, оронуп жүрүшүң керек, билбейсиңби деп акыл насаат айтканга өзүнү кудуреттүү, өзүнү ылайык сезе баштады. Дал бул көрүнүштөр, кайталап айтам, окуган, ой жүгүрткөн адамдарга, аялдарга терс таасирин тийгизди жана булар эмне үчүн деп суроо берип, бул нерсени кайрадан бир карап чыкканга бир толкун пайда кылды, бир суроо белгиси пайда кылды. Чындыгында кандай болуш керек эле? Коомдо кандайдыр бир бытырандылык боло турган болсо, буга эркек дагы, аял дагы күнөөлүү. Эки тарап тең окуш керек, өнүгүш керек, дүйнө көз карашы кеңейиш керек. Ушун менен гана маселе чечилет. Коомдогу бардык бытырандылыктар үчүн аялдарды гана күнөөлөө, аялдарды гана эң акыркы биздин орусча айтканда крайний кылып коюш бул туура эмес.